Токмок шаарынын Сак-Завод айылында Пошатто ишканадан чыгып жаткан зыяндуу түтүн жергиликтүү жашоочуларга кедергисин тийгизип жатканын билдирген көрүүчүбүз тиешелүү тараптар көңүл буруп коюусун өтүнөт. Бүгүн 20-ноябрь. 20-ноябрдагы деле бизди түтүн каптап атат. Мына түтүн асманды каптап, сасыгын айтпагыла. Бул түтүнгө бизге жардам бере турган кишилер жок болуп калды окшойт. Ак үйгө кайрылсакпы? Советти айтпай койдуңуздар. Жалал-Абаддын Кызыл Үңкүр Токой шарбасында өзгөчө коргоодогу карагайларды белгисиз адамдар кыйып кеткен. Аны токойчулар эмес, жергиликтүү тургундар байкап, укук коргоо органдарына кайрылышкан. Ушундан улам эл арасында карагайларды токойдун жетекчилиги өздөрү кыйып жатат деген түшүнмөл ой да пайда болуп, бирок аны жетекчилик дароо жокко чыгарды. Бул тууралуу Азаттык маалымат агенттиги кабарлайт. Мына свежий болуп турат, бардыгы жап-жаңы. Булар ошо 9-июнда айткандан кийин, ошондон кийин чуркашып, булардын коркучулары кимдер келип, буларга ылайды шыбап, буларды жап-жашырууга аракеттенген, бирок болбой калган. Караңызчы мынакей. Кыргыз-казак чек арасында турган кезек күтүүчүлөргө Таисия аттуу чоң эне неберелери менен пенсиясына нан жана лимонад таратып берген. Ага ыраазы болгон айдоочулар биригип чоң энеге сыналгы, неберелерине оюнчуктарды алып барышкан. Ал менен эле чектелбестен чоң энени курбусу менен санаторийге эс алууга жиберишет. Жана мындан кийин дагы колдон келген жардамдарын берип турушарын айтышат. Вот наша бабушка Таисия. От лица дальнобойщиков. Дальнобойщики, ребята, скинулись. Привезли вам вот такие подарки. Телевизор для вас, для ваших внуков, вот велосипеды. Вот у нас именинник. Вот, он тоже бабушке помогал. Ему вот велосипед вот такой вот модный, дерзкий. Вот еще велосипед взяли, самокаты, вот скейтборды. Еще вот у бабушки внук будет кататься. 8 месяцев, да, внуку, по-моему? 5. 5 месяцев. На следующий Вот. год как раз. Видите, какая бабушка богатая, сколько у нее внуков. Какое у нее доброе сердце. Помогла нашим дальнобойщикам. К сожалению, сегодня не все собрались, но я думаю, что вы приедете 29-го к нам в гости, и тогда уже будут все в сборе. Вот, кстати, у бабушки Таисии 29-го день рождения. 30-го мы ее везем в санаторий отдыхать с подружкой, по-моему, да? Да. Вот. Все, дай бог, увидимся, но приедем еще. Чем надо помочь, поможем. Вот. Это от лица дальнобойщиков вам вот такие подарки. Спасибо вам большое, что нам тогда, дальнобойщикам, помогли. Купили на пенсию лепешки, вот лимонад раздавали с внуками. Такой пример дали. Пример такой доброты в наше время очень большая редкость. Да? Вот. Огромное вам спасибо. Вот такие дела. Все, думаю. Дастан, хотите слово? Ысык-Ата районуна караштуу Милянфан айылынын тургундары 50 килограмм күрүч басып, Кыргыз-казак мамлекеттик чек арасындагы Ак Тилек көзөмөл өткөрүү пунктунда кезек күтүп турган 270 жүк ташуучунун айдоочуларына таратышты. Видео көрүүчүбүздөн келип түшкөн. Анын айтымында чек арада негизинен 500-600 киши болгон. Алардын алып барган тамак ашы тең жарымына гана жетип калган. Мындай кыйын кырдаалда бири-бирибизге жөлөк болушубуз керек деп эсептейбиз деп билдиришет алар. Салам алейкум. Приятно. Один двое? Приятно. Урматтуу Үмүт ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү, сиздерди түш өткөн ар түрдүү маселелерди элге жана бийликке жеткирүү үчүн ээлүүнү берүүсүнү WhatsApp аркылуу видеого тартып жөнөтсөңүздөр болот. WhatsApp номерибиз 0553 94 94 84. Ээлүүнү сиздер үчүн иштейт.